Ысык көл районунун Жаркынбаев жана Өрүктү айылдарынын айдоо аянттары мына ушул канал аркылуу сугарылат. Жалпы 3 чакырым узундуктагы каналдын суусу 600 гектар жер аянтына жетиши керек. Бирок оңдоп түзөөнүн жоктугунан суу бөлүштүрүүчү жайдан чыккан суунун 4/1 бөлүгү гана жер аянттарына жетип, калганы каналга сиңип жок болчу. Келерки жаздан тартып, эми бул маселе дыйкандарды түйшөлтпөйт. Анткени учурда Сугат каналына бетондук каптама төшөлүүдө. Бул биринчиден дыйкандарга коромчусу суу тез убакытта барат да. Биринчиден убакыт эконом, экинчиден суу эконом болот экен. Ошол жагы жакшы жагы ошол экен бул каналдын. Буюрса баары жакшы болчу да экен. Дыйкандар ылдый жакта бул канал менен Жаркынбаев айылы, биздин кошуна айыл Өрүктү айылы да суу алат ушул. Анан бул канал бүтүп калса, Кудай буюрса өтө эле жакшы жеңилдиктер болот. Адистердин айтуусунда бетон каптаманын бетондон айырмачылыгы дагы артыкчылыгы дагы көп. Ысык суукка чыдамдуу, оңдоп түзөөгө оңой жана капчыкка да күч келтирбеген бул ыкма облуста алгачкылардан болуп сыналууда. 1 километр 300 метрин уже мына баштап коюп баштадык. Пробный кылып ушул жерди койдук элек. Мына жакшы, Кудай буюрса. Мына эмелери катуу, мына креплениялары. Бул эми 50 жылга чыдамкай болот дейт, 50 жылга жетет дейт эмеси срок көрүнүшү. 50 жыл эмес, бул андан эле көп берет окшойт эмеси. Эмне дегенде мунун катуусу полотнонун өзү жумшак болгон менен суу тийгенде катып калат экен. Потеря жоголот экен, потеря почти 0% да. Потеря жок бул каналда. Быйылкы жылкыга бизге суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги тарабынан, суу ресурстары кызматы тарабынан ушул экинчи Восточный каналынын 2,9 километрин бүтүрүү жагы мерчемделген. Бүгүнкү күндө 1,5 километрге жакын аралыгында даярдык иштери бүттү, бетондук полотно төшөө жүрүп жатат. Ысык көл райондук суу чарба башкармалыгы 400 чакырымдан ашуун Сугат каналдарын тейлейт. Учурда алардын баарында оңдоп түзөө, механикалык тазалоо сыяктуу жазгыга даярдык жумуштары жасалып жатат. Ал эми жогоруда аталган долбоор ийгиликтүү аяктап, жакшы натыйжа берсе, ыкманы башка аймактарга дагы жайылтуу аракети көрүлмөкчү. Салтанат Керимкул кызы, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары, Ысык көл районунан.